Соттук статистиканын маалыматтарына ылайык 2020 жылдын 9 айында республиканын сотторунун өндүрүшүндө 1997 жылдагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин жана 2017 жылдагы жазык кодексинин тиешелүү беренелери менен квалификацияланган коррупциялык кылмыштар боюнча 719 жазык иштери болду. Бул соттордун өндүрүшүндө болгон жалпы иштердин 8,36%-ын түздү. 2020 жылдын 9 айында коррупциялык багыттагы кылмыштарды жасагандыгы боюнча айыпталган 200 жазык иши боюнча 232 адамга карата, башкача айтканда айыпталгандардын 46%-на айыптоо өкүмү чыгарылып, тиешелүү жазалар чектелди. Ал эми коррупциялык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан 45 адамга карата актоо өкүмдөрү чыгарылган. Демек, аталган категориядагы иштер боюнча актоо өкүмү 9%-ды түзгөн. Сот тарабынан 45 адамга карата актоо өкүмүн чыгарууга негиз болгон себептерге токтоло кетсем, 36 адам боюнча алардын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу, 8 адам кылмыш окуясы болбогондуктан, ал эми 1 адам кылмышты жасоого катышкандыгы далилденбегендиктен акталышкан. Жогоруда белгиленгендей, басымдуу учурда актоо өкүмүн чыгарууга айыпталуучулардын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок болгондугу негиз болууда. Аталган негиз менен айыпталуучулардын 80%-ы акталган. Аталган маалыматтар сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу органдардын ишинде жазык жоопкерчилигинин субъектисин так аныктоо, далилдерди толук камсыз кылуу, айыпталуучунун аракетине туура укуктук баа берүү жана сотко чейинки жазык өндүрүшүнүн сапаты менен байланышкан кемчилдиктердин орун алгандыгынан кабар берет. Ошондой эле статистикалык маалыматтарга ылайык үстүбүздөгү жылдын 9 айында соттор тарабынан 224 адамга карата, башкача айтканда, жалпы коррупциялык кылмыштарга айыпталгандардын 45%-на жазык иши өндүрүштөн кыскартылган. Жазык өндүрүшү кыскартылган 224 адамдын ишинен 173 адамга карата жазык өндүрүшү айыпталуучуну жазык жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигинен кыскартылса, ал эми 51 адамга карата башка негиздер менен кыскартылган. Анализге ылайык жазык өндүрүшүн кыскартууда басымдуу учурда айыпталуучуну жазык жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиги негиз болууда. Башкача айтканда 77%-ы аталган негиз менен кыскартылган. Аталган жагдай сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу органдарынын ишинин оперативдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле соттордо ишти мыйзамда белгиленген мөөнөттө кароону камсыз кылуу боюнча кечиктирилгес чараларды көрүү зарылдыгын кабар берет. Коррупциялык кылмыштар боюнча сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу укук коргоо органдары жана ошондой эле аталган жазык иштерди караган сот органдары иштин сапатын жакшыртуу үчүн көптөгөн бирдиктүү иш аракеттерди жүргүзүүнү талап кылат. Соттук иштерди кароодо мыйзамдардын туура жана бирдей колдонулушун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна тарабынан соттук тажрыйбаны талдоо жана жалпылоо үзгүлтүксүз жүргүзүлүп, анын натыйжасында ар түрдүү категориядагы жазык, жарандык, экономикалык жана административдик иштер боюнча жогорку соттун пленумунун токтомдору кабыл алынууда. 2018 жылдын 29 июнунда жогорку соттун пленумунун Кыргыз Республикасынын сотторунун кызматтык, экономикалык, мамлекеттик жана муниципалдык менчикке каршы кылмыштар боюнча жазык иштерди кароонун соттук тажрыйбасы жөнүндө токтому кабыл алынган. Ошондой эле жаңы кабыл алынган жазык процесстик мыйзамдарды колдонуу тажрыйбасынын талдоонун жыйынтыгы менен соттор тарабынан өкүм чыгарууда мыйзамдардын ченемдерин бирдей колдонулушун камсыз кылуу максатында 2019 жылдын 24 майында жогорку соттун пленумунун соттук өкүм жөнүндө токтому кабыл алынган. Учурда Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыгына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарга карата жоопкерчилик боюнча мыйзамдардын Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору тарабынан колдонулушу жөнүндө пленумдун токтомунун долбоору даярдалууда.
Мыйзамдарды бирдей колдонуу тажрыйбасын камсыздоого зарыл болгон маселелерди аныктоо үчүн республиканын соттору тарабынан кызматтык кылмыштар боюнча 2019 жылы каралган иштер талданган. Аталган иштер боюнча соттук актыларды талдоодо мамлекеттик жана муниципалдык менчикте ири жана өзгөчө ири өлчөмдө уурдоо менен байланышкан кызматтык жана экономикалык категориядагы оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн айыптоо өкүмүн кабыл алууда жазанын өлчөмү айыпталуучунун жасаган кылмышына жана өздүгүнө ылайык чектелип жаткандыгын көрсөттү. Жаңы кабыл алынган жазык жана жазык процесстик жана башка кодекстердин ишке киргизилгендигине 2 жыл болуп калды. Жаңы мыйзамдарды практикада колдонууда аларга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү зарыл экендиги азыр аныкталды. Мыйзамдардагы карама-каршылыктар жана дал келбөөчүлүктөр аныкталып, аларды жоюу үчүн атайын жумушчу топтор тарабынан тиешелүү мыйзамдардын долбоорлору иштелип чыгууда. Аталган мыйзамдардын долбоорлорун жакынкы күндөрү кабыл алынат деген чоң үмүттөбүз. Анткени бул мезгилдин талабы болууда. Адилеттүү, баарына бирдей жана жеткиликтүү сот акыйкаттыгын камсыз кылуу 2021-2024 жылдарга Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегиянын негизги багыттарынын бири болуп эсептелет. Соттор коррупциялык багыттагы жана кызматтык кылмыштарды жасагандыгы үчүн айыпталуучуларга белгиленген жазаларды жекелештирүү боюнча мыйзамдын талаптарын бекем сакталышын, аталган категориядагы иштерди белгиленген мөөнөттө каралышын жана жоопкерчиликтин шексиздигин камсыз кылуусу керек. Биз күч аракетибизди аталган маселелерди чечүүгө багытташыбыз керек. Менде ушуга байланыштуу ушул биздин отчеттуулук боюнча, анализ боюнча, талдоо боюнча туура бирдей ушул статистикалык маалыматтар болуш үчүн мен кичинекей өзүмүн сунушум бар эле. Коррупциялык багыттагы жана кызматтагы кылмыштар боюнча статистикалык индикаторлор бүгүнкү күндүн талабына толук жооп бербейт. Көп учурда сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу органдар менен сот органдарынын статистикалык маалыматтарында дал келбестиктер орун алган. Ошол себептен коррупциялык багыттагы жана кызматтык кылмыштар боюнча сотко чейинки жана соттук өндүрүштү, ошондой эле жаза өтөө жана аткаруу өндүрүшүнүн бардык этаптарын камтыган ведомстволор аралык бирдиктүү статистикалык индикаторлорду иштеп чыгууну сунуш кыламын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.